Аламдардын ээси жана жаратуучусу, ырыскы берүүчүсү жана адамды эненин жатынында чексиз мээрими менен жараткан жаратуучу Аллах субханала таалага чексиз мактоолор айтабыз жана биздин көсөмүбүз, жол башчыбыз, мугалимибиз Хазіреті пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң биздин мына ушул аянтка акыл калчоого келген, убакыт тапкан, убактын курбандык кылган бир туугандарыбызга ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Biz bir kança vakitten beri mına uşul ayançada bugünkü koğumduk özgöçö manini bura turgan bir maseleni tegereginde kalçap keletabız. Alda bolsa bizdin ayallarımızdın bugünkü avalı. Bizdin jarımız bolgon ayal zatı karoosuz kaldı. Kanday karoosuz kaladı? Parlamentте ayallar var. Gender деген маселе көтөрүлүп жатат. Президентибиz de ayaldan болду. Каалаганын кийип атат, каалаганын ичип атат, жеп атат, сүйлөп атат, мушташып атат кааласа. Кааласа тамеки тартып атат. Кантип кароосуз калды дейсиздер. Мен айтат элем, мына ушунун өзү кароосуздук деп. Аялдар андай кылбашы керек эле. Балким мынагу демократиялык, же болбосо философиялык, академиялык түшүнүктөрдөн улам аял менен эркек бирдей укукка ээдир. Балким мамлекет экөөсүн тең салмактуу, экөөсүн тең укуктуу кылып тааныган. Анткени мамлекетибиз бул демократиялык мамлекет. Демократиянын бирден бир устуну бул тең укуктуулук. Балким алардын укугу мамлекет алдында теңдир. Жараткан жаратуучунун алдында укугу теңби? Kim ойлонду? Мамлекет алдында укугу тең. Экөө тең Кыргыз Республикасынын жарандары. Аллах алдында, жараткан жаратуучусу алдында ар бир алган дем алганына жооп берүү. Жоопкерчилиги турган жаратуучунун алдында экөөнүн укугу теңби? Экөөнүн милдети теңби? Экөөнүн табияты окшошпу? Мунуну ойлонуп көрөлүчү туугандар. Menimçe teң emez. Ayal menен erkektin tabiatı eki başka. Ayal menен erkekке koyulgan vazipa da eki başka. Eğer teң hukuktуу kılabыз desek, erkek de töreş керек эле. Erkek de 9 ay omurtkası sızdaş керек эле. Erkek de ene boluş керек эле. Ayal sezgen sezimlerdi sezse gana, ayal sezgen uğurluktu bilse gana, ayalday tabiat bolsa gana, анда укугу тең болмок. Эркек төрөбөйт. Эркек аялдай омурткасы сыздабайт. Эркектин дүнүйө таанымы такыр башка, көз карашы такыр башка, менталитети, ой жүгүртүүсү такыр башка. Керек болсо шахмат тактайында да экөө чогуу ойногонго мүмкүн эмес. Шахматты да эркек менен аял чогуу ойнобойт. Экөөсүнүн ой жүгүртүү логикасы эки башка, табияты эки башка. Укугу тең болушу мүмкүнбү? Жок. Тең болушу мүмкүн эмес. Аялдын аялдык табиятына ылайык укук жана милдеттери бар. Эркектин эркектик табиятына жараша укук жана милдеттери бар. Эркек качан гана аял табиятына өтсө балким аялдык укугу болот. Аял эркек табиятына өтсө балким бул табиятка каршы нерсе, бирок бүгүнкү күндө өтүп атышпайбы? Балким ошондо гана табияты жарашса укугу тең болот. Болбосомчу десе, бул бир жаныбарды экинчи жаныбарга теңеп койгондой маселе. Экөөсүнүн дүнүйө таанымы, психологиясы, көз карашы, логикасы такыр эки башка. Табияты, түзүлүшү эки башка нерсе. Мына ошондуктан экөөсүнүн укук жана милдет маселеси эки башка каралат. Бирок аялдын укук жана милдетин эркектин укук жана милдетине такап теңдеп коюу менен эркекти бактысыз кылды, аялды да бактысыз кылды. Эркекке аялдын даражасын, аялдын жоопкерчилигин эркекке теңейбиз деди. Аны менен аял утулду. Аял өзүнүн табиятынан эркек табиятына өтө албайт эч качан. Операция кылдырса да өтө албайт. Балким дене мүчөлөрүн алдырып, же койдуруп андай мындай кылып аткандыр. Бирок ал психологиялык, жараткан жаратуучусунан алган менталитети, ар бир клеткасы, генине чейин аял. Ал эркек боло албайт барыбир. Демек, анын денеси, психологиясы, анын руху аял. Ал аялдык мамилени талап кылат. Аялдык реализацияны талап кылат. Ал ичинен кажып туруучу, өзүнүн урматына жараша мамилени алмайынча ичинен кажып туруучу табият. Эркек деле ошондой.
Balkim kee bir жерlerin kескilep, kee bir жерlerin ulap ayal болуп алаттыр. Бирок анындагы ар бир дене мүчөсү, ар бир клеткасы, психологиясы, көз карашы, дүйнө таанымы, руху эркек. Эркекче мамиле кылмайынча ал ыраазы болбойт. Ички дүнүйөсү, руху ыраазы болбойт. Кыжалаттык менен ичин уратат. Ошондуктан эркекке эркектей мамиле кылуу анын укугу, аялга аялдай мамиле кылуу анын укугу. Эркектин аялга аялдай мамиле кылуусу милдет, аялдын эркекке эркектей мамиле кылуусу милдет. Жараткан жаратуучу алдындагы милдеттер. Мамлекет алдында балким бул милдеттер тең укуктуулукка өткөндүр. Бирок жаратуучунун алдында эркектен талап кылынат аялга аялдай мамиле кылуусу. Эркекке эркектей мамиле кылуусу аялдан талап кылынат. Муну түшүнүү керек. Бирок эч качан аялды эркекке теңөө, эркекти аялга теңөө укугунда бул аялдын үстүнөн мыскылдоо, эркектин үстүнөн мыскылдоо. Бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Аял табиятында бактылуу болот. Жана аял табиятында бактылуу болуусу анын укугу. Эркек табиятында бактылуу болуусу мунун укугу. Экөөбүз тең өз табиятында бактылуу болуусу мына ушул тең, экөө тең бактылуу болууга укуктуу дегени. Тең укуктуулукту мына ушундай түшүнүш керек. Аялдык табиятында бактылуу болуусу, эркек табиятында бактылуу болуусу тең укуктуулук мына ушундай болуш керек. Аял бактысыз болуп калбаш керек. Эркек бактысыз болуп калбаш керек. Эгер мен эркектерге теңелбесем бактысызмын. Жок. Сен эгер аялдарга теңелбесең бактысызсың. Аял кандай болуш керек? Аял мындай болуш керек. Мен мына аялдардай болбосам бактысызмын. Жок. Сен эркектердей болбой калсаң бактысызсың. Сен эркек табиятынан кетип калганың үчүн бактысызсың. А эркек кандай болуш керек? Мындай болуш керек. Демек, экөөсүнүн тең өз табиятында бактылуу болуусу бул адилеттүүлүк. Жараткан жаратуучунун даанышмандыгы жана адилеттүүлүгү. Тең укуктуулук мына ушундай чечилет. Же болбосо бүгүнкү күндө тең укуктуулук эмне болду? Укук маселесинин үстүндө мыскылдоо болду. Аялдар эркектерге теңелиш керек да мушташыш керек. Бүгүнкү аялдардын мушташканын көрсөң, эркектер корко турган мушташ бүгүн. Аны тегеректе отуруп эркектер кол чаап маза кылат. Бүгүн аялдардын мушташы өзүнчө бир мелдешке айланды, өзүнчө бир мындай айтканда бир аземге айланды. Аялдарды мушташтырып тамаша кыла турган болду. Тоба, бул кандай бул? Эгер согуш болсо бир жөн. Эркек кырылып калса бир жөн. Бүгүн аялдардын эркектердей арак ичип, эркектердей кийинип, эркектердей сөгүнүп, эркектердей жашап калганы тең укуктуулукпу? Мына ушул тең укуктуулукпу? Бүгүн аялдардын өзүнүн табиятынан чыгып, муну айтсаң, балким балеге каласың. Но бирок айтышка мажбурбуз. Бүгүн аял өзүнүн негизги табиятынан чыгып, эркек кыла турган ишке кирип кеткендиги бул тең укуктуулукпу? Бул аялга болгон зулумдук. Аялды аял табиятынан алып чыгып, аны өзү билбеген акыбалда, ал ишенчек зат да, аны алдап эркектин табиятына тыгып койдук. Бүгүн аялдар базарда көрүнгөн рекет менен, көрүнгөн налог, көрүнгөн разборщик менен тытмалашып отурат. Бүгүн кан жыттанып, мал сойгон да аял. Базарга барыңыздар, эт саткан аялдар, колунда бычак мондай. Бука сойгон аялдар бар. Ким кылды буну? Биз кылдык, эркектер. Аларды табиятынан чыгарып, мына ушул ишке киргизип койдук. Аял эркек маселеси бул өтө кылдат маселе. Кылдаттыгына карабай өтө жоон маселе, өтө маанилүү маселе. Аялдарыбызды аял табиятында кармашыбыз керек. Биз муну айтсак, сөзсүз дин душмандары силер аялдарды дубалдарга киргизетиңер дейт. Дубалдан чыгып эмне болду? Эмне болду дубалдан чыгып? Биздин аялдарыбыз тентибеген жери калдыбы? Кылбаган иши калдыбы? Жебеген тамагы калдыбы? Бүгүн бактылуулук десек, энелерибизди карашыбыз керек. Бул бүгүнкү кыздарыбыз. Бул биздин бүгүнкү аялдарыбыз. Аларды өзүнүн табиятында, өзүнүн наздуулугунда, өзүнүн алсыздыгында, өзүнүн мээримдүүлүгү, жыпардуулук, иш кылып өзүнүн Аллах Таала берген табиятында кармообуз бизге милдет. Мына ушунда биздин эркекчилигибиз. Балким менин сөзүмдү түшүнгөндөр бардыр. Баарыбыз бардыгыбыз жаратуучунун алдына кайтабыз. Анын алдында жооп беребиз. Мына ушул жооптон коркойлу. Мына ушул жоопту ойлонолу. Аялдарыбыз жашасын жана аял бойдон
kalsın.